Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн мастер-класс дагы да ушул сумкаларга арналат. Мен бүгүн ушул мастер-класста сиздерге көргөзгүм келип атат. Кантип биздин ошо жүн менен иштегенде кийген, мисалы, 1-2 жыл кийген көйлөктөрүбүздү эмне кылабыз? Же аны уже кийгенден кийин саткың келбейт. Мен көбүнчө ушундай буюмдарды, кийимдерди ошо сумка жасаганга аракет кылам да. Анткени муну киргизесиң катуураак. Анан бул сумкаларды ар кандай форма менен жасасаң болот. Жанагы курак кылып жасасаңыздар болот. Же моундай шопер жакшынакай сумкалар. Эми муну шопер дегенде магазинге эмес, магазинге, супермаркетке да барсаңыздар болот, конокко да барсаңыздар болот, башка жумуштарыңыздарды жасасаңыздар болот. Мунун ичине көп нерсе батат да. Анан кождагы мынакей мен көйнөктү ушинтип сумка кылып жасап алдым. Сиздерге кызык болсо, мага азыр кошулуп, менин мастер-классымды көрүп коюңуздар. Мен көйнөктү бычып, андан кийин тиге турган жерлерин тигип, анан киргизе турган жерин киргиздим, стиральный машинеге салдым, уксуска салдым дегендей, ошону менен муну бышырып, бүтүрүп, мына бул сумка дайын болуп калды. Саттыкка дайын. Мен булардын баардыгын, эми сумкалардын баарын саттыкка дайындайм. Көрүңүздөрдү, эми ошол көйнөктөн эмне жасаса болот. Мен бир көйнөктөн 2 сумка жасадым. Бул мастер-класска көңүл буруп коюңуздар. Анан будан кийин мастер-класс чыгат. Ал болсо экинчи сумочкага, ал бир аз кичирээк болот. Мен ошо ал дагы мастер-классты сиздерге көргөзүп берем. Келиңиздер, урматтуу айымдар, азыр мага подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып туруп, андан кийин мастер-класска катышыңыздар мен менен кошо. Урматтуу айымдар, мынакей мен көйнөктү кестим. Жеңдери башка сумка болот. Бул эртеги азыр мен ручкасын кылып атам. Ручкасын тоолок кылып, бир сире ийне менен тигип алыш керек да. Анан илегенде мындай жылбайт, жашнакай болуп, катуу болуп иленип калат. Тигилген жимтери көрүнбөй деле калат. Көрүнүп калса кийин кайчы менен кесип койсо болот. Эми болсо мына көйнөк көрдүңүздөрбү? Көйнөктүн мен 2 жеңин кестим, анан моюн жагын дагы бүт эметип койдум. Кезип, бычып, дайындап, эми болсо мына четтерин бир сире тигип коем. Анткени киргенден кийин бери сумканын кирген жери, оозу катуураак болсун деп, мынтип мен тең кылып 2 жагын моюндарын тигип койдум да. Эми мына жеңдерин мен ушундай кылып тигем. Анткени бул тигип аткан жерге мен анан кийин ручканын жанагы кармагычтарын салам да. Ошон үчүн кененирээк, ээнирээк кыласыздар. Жашнакай кылып мына 4 жагын тең тигип дайындап койдум. Мынакей 4-өө тең тегиз болуш керек. Тегиз, окшош болуш керек. Баягы сантиметрлерин дагы тегиз кылгам. Мынакей азыр көрүнүшү моундай болгону менен азыр мен суулагандан кийин, киргенден кийин бул аябай жашнакай болуп калат. Эми сумканын түбүн тигебиз азыр. Түбүн тигип, мына жип менен көктөп тегип туруп, андан кийин сумканын 2 бурчун 4 бурчтук кылып туруп тигип, анан сумканын ичи мындай кененирээк болуп көрүнөт да. Мынакей көрүңүздөрбү? Мен тигип атамын 3 бурчун. 3 бурчтук бул 2 бурчун тигип атам. Окшош кылып, көктөп эле. Анан эми ошо 3 бурчтукту да жашнакай бекем кылып тигиш керекпиз. Тигип коюш керекпиз. Анан кийин сумканы жүндү киргизип атканда, мына 4 кабат болуп турбайбы бу жерде? 4 кабат эмес, 3 кабат болуп атпайбы? 3 кабатын тең эми киргизгенге аракет кылыш керек да. Катуу күчкө салып туруп, түбүн ушалап эметсеңиздер, мына 3 кабаты дагы кирип кетет. Кирип жашнакай болуп калат, көрүнбөй деле калат да. Көрүнөт калың болуп, бирок сумкага бул аябай жакшы да. Бурчтары 2 бурчу бекем болот. Мынакей. Бул сумканын асты. Сумканын асты мен азыр оодарып бүт сиздерге көргөзүп берем. Азыр муну көрүнүшү ушундай болуп, кызыктай болуп туруп, анан кийин самындап, илеп, киргизип, нары айландырып, бери айландырганда бул сумканын көрүнүшү аябай жашнакай болуп калат. Бул сумканы биз 2 эсе киргизгенге аракет кылабыз. Мынакей бул сумканын түбү. Мынакей түбү. Жашнакай болуп эметип калды. Бул көйнөк вискоза болчу. Сырты вискоза, анан прорезной декор деп коет. Ошол астын мен коздогом да. Эми сумканын ошо
бет жагына эмесин ошо декорун киргизебиз. Анан мен мончокторду тикем, тийбей койдум мончокторунчу. Биринчи ойлогом сөгүп алсамбы деп, анан карасам жеби жашнакалып кирип кетти. Мончоктор дагы кошо кирди дагы. Сумка бүткөндөн кийин карасам аябай жашнакалып, көрүнүшү да жашнакалып калды. Эми болсо колуңуздар менен ушинтип самындап эки алаканыңардын ортосуна эле акырындап ушула беребиз. Анткени азыр бул суу кезинде, анан бул көйнөк болчу да, баары бир жукарак. Чойбоңуздар көбүрөөк көтөргөнгө болбойт. Мына одар болуп ич жагын көбүрөөк нагрузка ошо ич жагына келтиребиз. Самындайбыз. Жана мен тиккен жерди көргөзүп элем го, мына жерге эми ручкалар кирет. Сумканын ручкасы кирет. Ошон үчүн мен бири-бирине кирип калбасын деп улам-улам жыгач линейка менен текшерип аттым да, кирип кетпесин деп улам-улам текшерип, ич жагында ошо линейка менен эле илеп аттым. Мынтип кошо алып эле мынтип сүрүп мынтип, анан мына төртөөнүн баарын текшерип бүттүм. Эми ошо сумкалардын эки жагы, эми ручкалар кире турган жери. Ушинтип ушала беребиз. Сумканын түбүн да ушинтип ушалайбыз. Нагрузка беребиз да, мынтип колуңар менен нары жылдырып, бери жылдырып, улам ызык сууга салып, кайра чыгарып, кирип калгандан кийин эң аягында дагы ызык сууга кайнап аткан, тим эле аябай кайнап аткан 100 градус болгон эмени баягы ызыгын, суунун ызыгына уксусту, 2 кашык уксусту кошуп туруп эле, анан сумканы, даяр сумканы чылап коебуз. Стиральный дагы муздагандан кийин чайкайбыз, уксусун кетирип, анан дагы стиральный машинеге эмеге отжимга коебуз. Мына түптөрүн көрүңүздөрбү? Сумканын түбүн жана 3 кабат болуп турган жерин ушала берсе уже бири-бирине кирип жашнакалып, мындай эме сумканын эки жагы мындай эме бекем болуп тур да. Эми мен болсо сумканын ручкаларын киргизейин деп атам. Бул да азыр жумшак кез болуп тур. Самындап, сетканын ичинде бир сырага айландырып, ушинтип ушалап биринчи бир ручкасынан экинчи ручкасынан экөөнүн кошуп, кайра сетканын ичинен ушалап, анан кайра чыгарып, столдун үстүнө ушинтип ургулап эметебиз, бир сыра кирет. Анан акырын ошо секирин кылабыз, ушунучу нагрузка кылбай. Мен столдун үстүнө жөн эле тогулайм. Берде болсо бул уже кирип калды. Эми берден биз катуураак нажим кылабыз, катуураак базабыз дагы, и тоглоктобуз. Эми берден болсо улам-улам бири-бирине кошуп, айландырып, бири-бирине да ушинтип сүрүлүп, анан эми баарын бир чогултуп алсаңар жеңилдер кирет да, жеңил болуп кирет. Мен эметип атам. Ушинтип эле столдун үстүнө мен сүрөөрүм. Аягында аябай бекем, катуу, өзү да ичкерип, кооз да болуп калат. Эми мына бирди ызык суудан чыгаргандан кийин дагы бир сыра ушинтип ручканын ошо кире турган жерин эми илейбиз, илеп дагы анан текшеребиз, кирип кеткен жокпу депчи. Байкабай турсаңыздар, кирип кетет. Кирип кеткенден кийин буну уже эмесин кайра ажыратышы, бири-биринен ажыратышы кыйын болот да. Ошон үчүн мен улам-улам линейканы салып текшерип аттым. Но трубага айландырып, сумканын сырт жагынан, мончок жагынан, кайра арт жагынан сумканы, анан кайра одарып, асты жагынан, үстү жагынан, чет жагынан, бурчунан ушинтип ошо трубага ороп эле эметип бересиздер, айландыра бересиздер. Анан кийин бир сыра самын менен дагы бир сыра ушинтип ушалап бекемирээк болсун. Бул эми сумка эки эсе биз киргизиш керекпиз. Мына мен азыр могу жерден сиздерге көргөзүп атам. Сумканын ручкаларын салып атам. Салып, төрт бурчу ошо сумканын салгычы, ручка кармагычы. Эми алда жерден түйүнчөктү түйүп коебуз. Болду, кооз да болот, и сумканын эмесинен чыгып кетпейт. Эки жагынан кооз болуп турат. Мынакей. Мисалы, мына жерде прорезной декор болбосо, мынча мончок болбосо, мен мынагу ошо чачык кылмакмын да, түйүнчөк кылбай чачык кылып коймокмун, кооз кылып.
бирде дизайнын бузбайын деп жөн эле түйүнчө кылып койдум. Ошондо деле бир сонун көрүнүшү сонун болду. Мынакей анан кийин болсо бул ручкасын же кыскартып же узартсаңыздар болот. Улам түйүнчөгүн бошотуп башка жеринен байласаңыздар же узарат же кыскарат. Ошо менен бул сумканын ушунусу жакшы да. Мына чогултуп коебуз. Мынакей көрүнүшү жакшыраак болуп калды. Кургатканда да ушинтип катуураак ылдый жакка чогултуп туруп анан илип койсоңуздар кургап калат. Ошомойдон кургап анан кооз да болот. Эми мен азыр берден болсо ошо кармагычтарын 4 жагын киргиземин. Самындап ушалап кооз болот. Анткени мен жана сумканы ошо эмесинен кирип кетпесин деп аябай секирен эле ушалап. Эметкенде эми болсо нагрузка берсеңиздер болот. Мынакей нагрузка бере бериш керек. Катуураак базып, мынакей көрүңүздөр, кооз да сулуу да болуп калды. Ошентип айландыра бересиздер. Труба жок деле ушинтип айландыра беребиз. Одарып да кылабыз. Мен бул вискоза жагын азыр киргизип аткан себебим бул вискозасы бирки бекемирээк болсун дейм да. Анткени ичине нагрузка кыла берип, сырт жагынан кирбей калбасын деп да эметкем. Эми болсо ичине махровый полотенце салып, үтүк менен бул стиральный уксустан кийин стиральный машинеге салып туруп отжимдан кийин биз уже форма келтиребиз. Ичине полотенце салабыз, плед салып койсоңуздар болот. Анан 4 бурчун жакшынакай туруп эметип туруп, анан ушул эмеси менен кургатсаңыздар болот да. Мынакей үтүк менен эле үтүктөп 4 бурчун тегиздеп, мынакей мына сумка дайын болуп калды. Урматтуу айымдар, мен менен бирге болуңуздар. Бул мастер-класс аябай оңой, жеңил. Бирдемкени баштагында бузуп алсаңыздар, ушундай сумкаларды коркпой эле жаза бериңиздер. Ар кандай түрүн менен. Анткени булар жакшы кирет. Менин каналыма жазылып, мен менен бирге болуңуздар. Эмки мастер-класска чейин, урматтуу айымдар, мен видеолорумду көрүп, лайк басып, комментарий жазып, башкаларга да бөлүшүңүздөр. Ушундай кооз аксессуар менен өзүңүздөрдү кубандырыңыздар.